Oğlunum, uğup al. Seni töröp sorgatkan men enengmin. Bilip al. Bul enengdin içinde жүрөк толы мұңы бар. Айкөл Манастын үзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнаган Каныкейдин жана Сейтектеги Чачыкейдин ролун залкар актриса, театр сахнасынын ханышасы Мираида Далбаева мыкты чеберчиликте ойноп, калың элдин баасына арзыган. Кылычтан калган кыягым, кымбаттан калган туягым. Жаштык кыялын орундатып, актриса болуу үчүн Мираида Далбаева Кыргыз мамлекеттик академиялык театрга 1957 жылы келген. Бакен Кыдыкеева, Муратбек Рыскулов, Сабира Күмүшалиева, Советбек Жумадылов, Сатыбалды Далбаев, Таттуу Турсунбаева өңдүү залкарлар менен чогуу иштеп, алар менен бирге Кыргыз профессионалдык театрын өнүктүрүштү. Сенден агарып көрдүм. Корифейлерден алган таасири тажрыйбасын такшалтып, кесипкөйлүгүн арттырды. Аны Мираида Далбаева ойногон ар бир образдан көрсөк болот. Шатман Садыбакасовдун Акбоз атында Эркайымдын, Чыңгыз Айтматовдукунда Жамиля менен Алимандын, Антон Чеховдун Алжалуу багында Раневскаянын, Цагарелинин Ханумасында Хануманын образдарын жогорку деңгээлде ойноп, көрүүчүлөргө жеткире алган. Темир канат балапан кезимде театрдын ыйык өнөр секисине 17 жашымда gelip kondum ile. Andan beri köp yıllar öttü. Jaştığımdın жазып olup turgan kezde armansız kağlagan rollerinde oynadım. Teatrdan ağardım, kögördüm. Atımdı el tanıdı. Эми минтип өмүрүмдүн күзү келип турат. Театр менен коштошуу керек экен. Өмүр өтөт экен. Бирок өнөр калат экен. Сахна деген бул супара. Ал эми ыйык супарада актер болуу оңой эмес. Чеберчилик менен чоң жоопкерчиликти талап кылат дейт актриса. Бизден жашоо көшөгөнүн сыртынан көргөндөй оңой эмес. Анын ичи өтө татаал. Ийгиликтер менен кошо кыйынчылыктар дарбын. Баарына туруштук берип, чыдамкай көтөрүмдүү болгондордон жакшы актер чыгат дейт Мираида Далбаева. Бул артисттик профессия өтө татаал профессия. Муну жаттап алып үйрөнүп ала албайсың. Муну үчүн төрөлүш керек. Bunun için Kuday talant beriş gerek. Tabiattan jaralgan nerse de bu, ruhtan çıkkan nerse. Oşun için koldan gelse, artistler, buna keyinki jaş artistler, köbürök көңүл bölüp, köbürök orusça aytkanday natsa bu работать degen jakşı nerse de, iştep, жүрөк menen, kan menen. Buna misal için Satıbaldı Dalbaev özünü obraz, rol singmeyince, oynoçu эмес. Качан гана өзү ишенип, канынан чыкканда ал уже чыкпайт экинчи. Ар бир ойногон сайын оргуштап уламалдыга жыла берет. Бул артисттик профессияда эмгек керек, иштеш керек, ишениш керек, жүрөк менен сезиш керек. Өсүш бар. Өсүш бар. Ошол өсүш мындан ары да уланып, мындан ары да жакшы болуп, ийгиликтерге жетсе деп тилек кылам да. Өмүрлүк жолдошу Сатыбалды Далбаевда өмүрүн сахнага арнаган чыгаан залкар, өмүрүн театр менен киного арнап, мыкты образдарды жаратты. Ченемсиз таланттын эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын, Манас орденинин, даңк медалынын ээси болду. Кавказга, Түркистанга жиылганда чаап кирип, канды тырмактарын батырып жатат. Маданияттын жүзү болгон эки залкар кош жылдыздай болуп дөөлөттө өмүр сүрдү. Эки кыз бир уулуна татыктуу тарбия берип үлгүлүү ата эне болду. Балдарынын бактысына балкыган жылдыздар кутман курак маарекелерди өткөрүп, элинен байма-бай бата да алып турушту. Жашоосу жакшы уланып жатканда Сатыбалды Далбаев 2 жыл мурда 85 жаш курагында каза болду. Аттың дүйнө ат арыбас болсочу, жаш карыбас болсочу. Күлүк күнүндө тулпар тушунда деген ушул турбайбы?
Мираида Далбаева кыргыз аялзатынын нускалуу үлгүсү, кыргыз сахнасынын ханышасы, актрисанын республиканы маданий, интеллектуалдык жана рухий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салымы көп жылдык үзүрлүү эмгеги бааланып, 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Келишимдүүлүгү менен кесипкөйлүгү айкалышкан ажарлуу актриса таланттуу жаштардын жана театр көрүүчүлөрүнүн көбөйүшүнөн кубат алып кубанарын айтат. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.